Ооба деген. Жоқ, demek kameraмен. Ооба, чоң апарат. Эркек телефонга чалыш керек. Жо, негизи азыр буга чалып атабыз. Наушник. Кошулду. Кошулду? Лайф кошулду? Vatandaşlıkta olduğumuz aytmasın. Şaylov doimiy vatandaşlık bo'ladi. Vatandaşlık qanday bosqichda bo'ladi, qanday dengayda bo'ladi, qanchalik madaniyatli dengayda bo'ladi, vatandaşlık sustida bo'ladi. 20 partiyadan aşık partiyalar bir mandat okruglarda vatandaşlık. Менимче баштарында незачем болчу. Административдик ресурс, добуш сатып алуу фактылары мурдагы шайлоого салыштырмалуу кандай болду? Эгер бийлик каалаган болсо, добуш сатып алуулар канчалык бийликти жасалып кетирип алса, казып кетирип ал кандайсың болчу. Бирок бираз сапарга элибиздин саясий деңгээли көтөрүлүп, руханий дүйнөсү байыганса көптөгөн нерселерди баштады. Жакшы көрүнүш, Кудай кааласа, бара-бара бул өтө чоочун мыйзамдарды административдик дегенде сөз болуп келип болуп атат. Себеп кандайдыр бир мамлекеттик теле каражаттар, массалык маалымат каражаттары аркылуу каймана былдык коюу, олтуп калыш, азыркы бийликтин адатына айланды. Жакшы эмес. Баягыдай бизге гана байкалбай гана келген нерсе, жаңылышып байкалбай көрүп. Мекенчи Москвадан түшкөн. Ошол Россияда кыздар мекенге сүйлөшүп, мекенин алдында өзү болуп жүргөн байкадым, сездим. Тилге каршы административдик деген сөз ушундан байкалат. Ар кандай ыкмалар, көзгө көрүнбөгөн ыкмалар. Кудай кааласа, ар бүткөндөн кийин ар бир мамлекеттик ишканада тийиштүү баалар беребиз. Бул жолку парламенттик шайлоону уюштуруудагы эң башкы жетишкендиктери жана кемчиликтери деп сиз кайсыларды айтат элеңиз? Башкы жетишкендиктер коомдун талабы кандай болсо ошого жараша болот. Коомдун талабы ушул болду, жанагындай будун чаңга түшпөстөн алдын жуктумдарды баарын жоготобуз, токтотобуз дегенде менде кабар бар. Кийинки айылдарда ушул аксакалдар топтолуп, жаштар топтолуп, биздин айылга ким акча сунуш кылган болсо ошону баарын кууп чыгабыз дегендерге чейин жетишти. Бул аябагандай сонун көрүнүш. Кудай кааласа, ушундай элдин ушундай өлкөнүн келечеги бар. Демилге астынан чыгып атат. Мына ушундай акча сунуш кылган, тояштарды сунуш кылган, кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерге барабыз деген талаптарды айылдан кууп чыгабыз деген чечим биринчи жолу. Кемчилиги катары кайсын айтып атасыз? Эми башта мамлекеттин жетекчиси түздөн-түз катышпаса, бир башкача бир ыкмалар менен болгон болсо, мунусунда ашкерелеп катышып турушат. Айрыкча коопсуздук кызматы бул бир учурда эле өкмөттүн дагы басма сөз катчысына айланды, мамлекеттин жетекчисинин да басма сөз кызматына айланды. Ошол эле учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы кээ бир ыйгарым укуктарын өздөрүнө тартып алгандар аракет жасап көрүшөт.
Бул жолку сайланып келе турган парламенттин алдында эң чоң аткара турган кайсы маселелер, кайсы иштер турат деп ойлойсуз? Парламенттин биринчи милдети аябагандай төмөн деңгээлге түшүп кеткен парламенттин калк алдындагы кадыр-кадырын көтөрүшү. Парламенттин сабатсыз кандайдыр эмнелер гана деп айтпады. Ушул парламентти түзгөн Атамбаев не деп атады, массалык маалымат каражаттары силердеп эмне деп атап атасыңар, биздин күйкүм тилдүү кодулдарыбыз эмнелер гана деп атабады. Мына ушулдардын баардыгы мамлекеттик түзүлүшкө жакшы алып келбейт. Ишеним аябай жогору деңгээлге көтөрүшүбүз керек биринчиден, экинчиден кесиптик баягы мыйзам чыгарууга татыктуу болгон азамат жигиттердин кыздардын келиши керек. Алар далилдеш үчүнчү ошол жерде отурууга биздин толук моралдык укугубуз бар дегенди иши менен сабаттуу. Сиздердин партиянын талапкери деген Элиза Дүйшөнбиеванын жолдошу күмөндүү акча менен мындай кармалганы тууралуу маалымат тарады. Кандай комментарий берет элеңиз? Кечинде саат 3-төн кийин келдим Москвада, кечинде ушундай маалымат тарады. Анан тийиштүү органдар тийиштүүлүктөрдөн жасаш керек. Чын төгүнүн ак карасын баарын коюш керек. Айыптуу болгонбосо биздин партиянын мүчөсү болобу, биздин талапкерибиз болобу, ким болсо ошол болсун, мыйзамда көрсөтүлгөн жазасын алуу керек. Эгер айыпсыз болуп турган болсо, анда кечирим сураш керек, кайра барып келиш керек. Менимче биздин бүтүн Түркистан саясий партиясы канча жылдан бери шайлоого катышып келаткан болсо, эң таза, эң адилеттүү партия деп белгилүү. Анан арабызда эгер ошондой кишилер аралашып кеткен болсо, өтө көп иш. Эгер ошол далилденип кала турган болсо, партиянын лидери катары сиз жеке өзүңүз кандай чечим кабыл аласыз? Далилденип кала турган болсо, ал талапкерибиздин канча деңгээлде добуш алган албаганына карабай, биздин катарда болуш керек. Бүтүн Кыргызстан партиясы 5%-лык косулуудон өтөт деп турасызбы жана шайлоо жыйынтыгын тааныйсызбы? Биринчиден социологиялык иликтөөлөргө таянабызбы, таянбайбызбы? Баардык социологиялык иликтөөлөрдү карасаңыз, Кыргызстан бир ача макул. 5%-лык космону жараткандын бийлиги менен, элдин колдоосу менен биз ошол 21 партиянын ичинен биринчилерден келебиз деп ишеничибиз дагы бар. Ага жөн эле көткөн жокпуз. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы башка партиялардан айырмаланып, бүтүндөй Кыргызстандын 7 аймагында бардык райондордо болуп келди, калган элдин арасында болду. Бизге белгилүү. Элдин маанайы бар, элдин каалоосу бар, элдин талабы бар. Мүмкүн башкача жыйынтык болбосо, шайлоо жыйынтыгын таануучу. Башкача жыйынтык кылган болсо, андан Кудай сактаган болсун, өз башына өздөрү аябай чоң азапты тиеп алган болсун. Башкача мүмкүн эмес. Элдин каалоосу, элдин каалоосу.